Үйлөнгөнүмө 4 жыл болду. Перзент көрөлекпиз. Көп жерге бардык, кыргызчылык кылдык, врачтарга кайрылдык. Баары жакшы эми болот дешет, бирөөлөрдөн угуп, Эко деген клиника бар экен, көбү болбогондор. Ошол жактан балалуу болуп жатышат, барсак болобу деп сурайын деген бүттү дейт. Эко деген эркектин бел суусун аялдын жаттынына салып даярдап берет экен. Аягында шифа кылып, каттуу дуа кылып коюңузчу дейт. Бул боюнча Play Market'te атайын карын эне кайгысы деген макала бар. Мунун 7 түрү бар. 2 түрүнө уруксат берилет. Бирөө иттифак, бирөө ихтилаф менен. Иттифагы эгерде жубайлар балалуу болбосо, балалуу болбогон себептен сен туубайсың же башкасын деп ажырашууга кептелип кала турган болсо, ошондо никесиндеги күйөөнүн уруктугун алып, никесиндеги аял жатынына салып туудурса болот. Кээде аялдын жатында өлүп калган болот. Болбой турган болот. Ал убакыт эркектин уруктугун алып, аялдын күндөшүнө. Яни экинчи аял бар, экинчи аялдын ичине салса, ошондо болот. Бирок андай болсо экинчи аялдын эле баласын алып булбага бербейби? Ошол экинчи аялдын жатынына салып токолдун, мисалы үчүн да, ошол төрөп берген ихтилаф, талаш маселе менен барып дурус болот. Ал эми өзүнүн никесиндеги аялына салган, бул талаш жок, маселе дурус. Бирок үй бүлө бузулайын дегенде. Эгерде үй бүлө бузулбай, бардыгы туура чүнө турган болсо, анда абиреттин арыңбаштырганын кереги жок. Дуа кылсын, замзамды көбүрөөк ичсин. Замзам көбүрөөк ичсин. Анан өтө этият болуш керек. Эркектин уруктугу кээде начарыраак болуп калса, башка бирөөнү салып коюшу мүмкүн. Антеналарга жыйынтык керек, мисалы үчүн да. Имандан, Кудайдан коркпосо, ар нерсени кылып коет. Карасаң эле балаң таптакыр эле бөлөкчө. Олимпийский чемпионго караганда чулунуп жүрөт. Коңуз атпагандын баласы доңуз атат болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эмне таква болуш керек. Ошого ушундай келгенде мен айтам, мусулман болсун деп айтам. Мусулман адам бол, ишеничтүү болсун ушундай. Илгери бирөө кел өзү айтты, биздин Кыргызстандан бирөө айтты, таксырым аялым бар, аялым такыр төрөбөгөндөн дейт. Анан бардым дагы дейт, анан уруктугумду салам дедим, бирок буга бергим келбестен башка бирөөнүн уруктуна алып салдырып койдум дейт. Ошо төрөп аз 6-чы класс болуп калды дейт. Каштары капкара ушундай, өзүнүн кашы жок таптакыр. Ошондайлар бар да, адамдар түшүнбөйт кээ бир адам. Ошон үчүн ал сени бактылуу кылам деп ойлойт да, балалуу болуп калса деп. Бирок харам, халал, нике башка деген түшүнбөйт бир адамдар. Бепаам болот. Ошондайларга, малпаамдарга антип кереги жок.